Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Жараткан Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Шундай тынчтык заманда, шундай эркиндик заманында, токчулук заманында жашап атабыз. Мына Рамазан айында дагы берекелүү айда турабыз. Жараткан Аллахым туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Жергебизде дайыма тынччылык болсун. Жараткан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астаизу биллах, ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Жараткан Аллах бул аяти каримада кабар берип айтат: "Эгерде пенделерим силер мен берген ырыскыма, мен берген жакшылыктарыма, неематтарыма шүгүр кыла турган болсоңор, анда мен берген ырыскымды, жакшылыктарымды, неематтарымды көбөйтүп беремин" деп Кудай Таала Куранда кабар берген. Кудай Таалага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Шундай жакшы заманда жашап жатабыз. Шундай токчулук, барчылык заманда, жетишкен заманда жашап атабыз. Кудай Таалага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Себеби көптөгөн биздин ата-бабаларыбыз кандай кыйынчылык кезеңдерде, ачарчылык, кыйынчылык замандарда жашап өттү. Биз ошол ата-бабаларыбыздын тарыхын унутпашыбыз керек. Ошол ата-бабаларыбыздын кылган мээнеттерин такыр унутпашыбыз керек. Биздин ушул ата-бабаларыбыз кылган мээнеттерин, мекенибизге, жергебизге кылган тарыхын такыр унутпашыбыз керек. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала тансавул фадла байнакум." Мээнетиңерди, кылган, жасалган жакшылыгыңарды такыр унутпагыла деп Кудай Таала Кур'анда кабар берген. Эгерде Кудай Таалага шүгүр кылбай турган болсоңор, аяттын уландысында Кудай Таала эскертип айтат: эгерде жараткан Аллах Тааланы унутуп, Кудай Тааланын берип аткан жакшылыктарына кайдыгер болуп, шүгүр кылбай турган болсоңор, Кудай Тааланын анда азабы катуу дейт. Кудай Тааланын бергенине шүгүр кылбастан, Кудай Тааланын берген ырыскыларын пенде жеп туруп, бирок пенде менин кыйындыгыман, менин акылдуулугуман, менин табармандыгыман, менин билермандыгыман, менин деп Кудай Тааланыга шүгүр кылбастан, пенде менин колуман, мен деп Кудай Таалага шүгүр кылбастан мен дей бере турган болсо, Кудай Тааладан келип аткан жакшылык, Кудай Тааладан келип аткан асмандан түшүп аткан Алланын рахматы, Кудай Тааланын жардамдары токтой деген. Эгерде Кудай Тааладан келип аткан жардамдар токтой турган болсо, пенде иши ийгиликсиз болуп, ишинен айдалып, жашоосунда ушундай кайгы-капа, кыжалатчылык болуп, ушундай жашоодо ага дүйнө таарып калышы тез эле. Жашообузда көрүп атабыз, адамдарга ушундай сыноолор келип, адамдарга ушундай адам катарынан чыгып, эл катарынан чыгып, көчөдө калышы тез экен. Ошондуктан биз инсан ката кетиребиз, адашабыз, бирок жаратуучу Аллах Таалага тооба кылайлы. Кудай Таала мээримдүү зат. Кудай Таала инсандын тообасын кабыл кылуучу мээримдүү зат. Ошондуктан инсан ката кетирүүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертип айтат: "Куллуна хаттаун." Биз адам баласы бардыгыбыз ката кетирүүчүбүз. Бирок хайрул хаттаина ат-таввабун, ката кетирүүчүлөрдүн жакшысы тооба кылуучулар дейт. Ошондуктан биз тооба кылуучулардан болойлу. Эми ушул мекенибиз жөнүндө, мекенге кызмат кылуу боюнча, адамзатка кызмат кылуу боюнча ошолорго айта кетсем. Мекенибиз бул биз жашаган жер, биз туулуп өскөн жер. Биз ошол мекенибизде жашайбыз, мекенибизде эмгектенебиз, мекенибизде эс алабыз. Эми биз ушул мекенибизге хуббул ватан минал иман, мекенди сүйүү, мекенге кызмат кылуу бул ыймандан деп айтылат. Ошондуктан биз өзүбүздүн мекенибизди сүйүп, өзүбүздүн мекенибизге кызмат кылыш ар бир атуулдун, ар бир жарандын, ар бир кыргыз атуулунун милдети. Биз ушул мекенибизди сүйүп, мекенибизге кызмат кылуу ар бир инсандын ушул жүрөгүндө жайгашы парыз. Эми бул мекенге кызмат кылуу кандай болот? Мекенге патриоттуулук, мекендин үрп-адаттарын, мекенге шунчалык сезимдер, патриот болуштук жүрөктө жайгашыш керек.
мекенди жакшы көрүү, мекенге кызмат кылуу ушул адам баласынын ушул жүрөгүндө жайгашуу керек. Мекенге болгон таазим, мекенге болгон урмат сый жүрөктө жайгашыш керек. Эми инсан ушул мекенге кызмат кылуу, мекенде жашап аткан ар бир жаранды урматтап сыйлоо жана ушул инсан, адамзат Кудай Таала ушул жер бетин тегиз кылып жараттым дейт. Кудай Таала ушул адам баласы жашаштыкка жеңил болуш үчүн ушул жер бетин бешик кылып, адам баласы жашаштыгына ыңгайлуу кылып Кудай Таала тегиздедим дейт. Кудай Таала кудуреттүү зат, бардыгын тоо таш кылып жаратууга Кудай Таала кудуреттүү зат. Бирок ушул инсан ушу жер бетинде жашап, жер бетинде ушу тиричилик кылыш үчүн, жер бетинде ушул эгин зар кылыш үчүн, жер бетин Кудай Таала пайдаланыш үчүн тегиз кылып, бешик кылып жаратып койдук дейт. Кудай Таала көптөгөн шүгүрлөр болсун. Кудай Таала ушул инсанга ушундай жерди жаратып, мекенди берип, ушул жерде ушул тиричилик кылыш үчүн Кудай Таала ушундай ыңгайлуу кылып жараткан затка көптөгөн шүгүрлөр болсун. Биз Кудай Таала көптөгөн шүгүрлөрдү айта турган болсок, Кудай Таала берген жакшылыктарды дагы уланып, берекелүү кылат. Ошондуктан биз жараткан Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү кылайлы. Мына Рамазан айында ушундай берекелүү айда, кечиримдүү, Аллахтын рахматы жай турган айда көп сооп иштерди кылайлы. Мекенибизге кызмат кылайлы. Мекенибизге, жергебизге, адамдарга, адамзатка ушундай жардам колубузду, кайрымдуулук колубузду сунайлы. Себеби бул Рамазан айында, берекелүү айда адамдын кылган сооптору көп эселенип берет. Аддаллу алал хайри кафаилихи. Же болбосо бир адамга ушундай жакшы сөз айтып коюп, же ошо бир адамга ушундай бир жардам колубузду сунуп, кайрымдуулук, ихсан ушундай садакаларды берип калышыбыз керек. Рамазан айы, Рамазан оя багил хайри акбил. Шу жакшылык кылуучу адамдарга, сооп кылуучу адамдарга ушундай шанс экен, ушундай момент, ушундай учур экен, берекелүү ай экен. Оя багил хайри акбил. Жакшы ниет кылган, сооп кылам деген адамдар Рамазан айында ушундай сооп кылышка умтулуш керек, жарыш керек. Оя багия шарри аксир. Кимдир бирөө күнөө иш кылган болсо, бул Рамазан айында токтотуш керек, тооба кылыш керек. Бул Рамазан айы ушундай берекелүү ай, кечирим айы. Биз жараткан Аллах Таалага шүгүр кылып, билип билбеген каталарыбызга кечирим сурап, тооба кылыш милдеттүү. Эми ушул адамзатка пайдабыз тийип, адамзатка ушундай жардам колубузду сунушубуз керек. Эгерде колуңузда болсо, кимдир бейбечереге жардам берип, эгерде колуңузда жок болсо, жакшы сөзүңүздү айтып коюштук, бул садака. Табассумука фи важхи ахика садакатун. Эгерде сиз бир адамга жакшы сөз сүйлөсөңүз, сиз бир адамга жакшы мамиле кылсаңыз, жылмайып койсоңуз, бул садака, бул ажыр сооп жазылат. Эки адамдын ушул эки желкесинде периште бар. Оң желкесинде адамдын кылып аткан соопторун жазат. Адамдын жалаң ушул хасанат, ажыр сооп, кандай амал кылган болсо, жакшы сооп кылып аткан болсо, аны ушул оң желкедеги периште жазат. А эми сол желкедеги периште болсо, адамдын күнөөлөрүн, адамдын каталарын жазат. Ошондуктан биз жашообузда жалаң ушундай кайрымдуулукка, сооп ишке умтулайлы. Айрыкча Рамазан айында, берекелүү айда ушул хасанат, ажыр сооп, садакаларды, кайрымдуулук иш-чараларын өткөргөнгө аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул Рамазан айында ушул Куран катмы окуп, айрыкча ушул Рамазан айында 2 жолу Куранды катмы кылып, ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп ибадатка берилген. Ошондуктан биз Рамазан айында айрыкча ушул адамдарга сооп кылууга умтулайлы. Ушул ихсан, бирөөгө кайрымдуулук иш-чараларын уюштурайлы. Колубузда болгон нерседен, колубузда болгон азык-түлүктөн, колубузда болгон ушул продуктадан колунда жокторго, бейбечерелерге, жардыларга, жетим жесирлерге жардам колубузду сунайлы. Бул Рамазан айында Аллахнын рахматы жай турган, пенденин кылган каталар күнөөсү кечириле турган ушундай ай. Ушул Рамазан айында ушундай башкаларга дагы ушундай жакшы кызмат көрсөтөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Хайрун наси анфаухум" дейт. Адамдардын жакшысы башка бирөөлөргө пайдасы тийген дейт.
башка бирөөлөргө ушундай жакшы сөз сүйлөгөн, башка бирөөлөргө ушундай жардам колун сунган ушул адамдар Кудай Таала жакшы көргөн адамдар дейт. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, жакшы адамдарга мамиле кылайлы, жакшы сөзүбүздү айтайлы, колубуздан келсе ушул финансовый каражат, ушундай азык түлүк менен жардам берейли. Эми ушул жардам берүүдө, садака берүүдө өзүбүздүн жакындарыбыздан баштайлы. Себеби шариятыбызда бирөөгө ихсан кылсаң, бирөөгө жакшылык кылсаң, бирөөгө жардам колуңду суна турган болсоң, өзүңдүн жакындарыңан баштагын дейт. Сөзсүз башка жерге барып бериш шарт эмес. Өзүбүздүн жакын туугандарыбыз колунда жакыр болсо, муктаж болсо, ошолорубузга кичине жардам берейли, зекетибизди берейли, садакабызды берейли, үшүрүбүздү берейли. Эми Кудай Таала бул ислам динибиз жеңил дин. Кудай Таала ошол адамга байлык берип, ошол байлыктан ошол адам зекет бериш керек. Адамга Кудай Таала ушундай дыйканчылык берген. Адамга ушундай Кудай Таала жер берип, ошол адам жеринен пайдаланып, ошол жерден дыйканчылыгынан ошо 1/10 үшүр деп Кудай Таала белгилеген. Биз колубуздагы нерседен, эгерде колубузда акча болгон болсо, колубузда ошол мал мүлк болгон болсо, колубузда ошо дыйканчылык кылган болсок, Кудай Таала ошол кимде байлык болсо, кимде дыйканчылык болгон болсо, Кудай Таала ошол зекет, үшүр маселесин парз кылган. Урматтуу туугандар, урматтуу жамаат, биз ошол колубуздагы нерсени адалдап чечишибиз керек. Биз ошол Кудай Таала көрсөткөн нисапка, өлчөмгө жеткен болсо, шариятыбыз көрсөткөн жайларга беришибиз керек. Ошол үшүр дей турган болсок, ошо дыйканчылыгыбыздан алган 1/10 беребиз. Эгерде адам расход кылып, ошол суусуна, ошол дарысына көп расход кылган болсо, айрыкча ошол шарият китептерибизде, фикый маселелерибизде айтылат, эгерде адам ошол кайракы жерге эгип, анан ошол жерге бир расход кылып, суу жок жерге суу апарып, суу ташып, көп расход кылган болсо, анда 20-дан 1 берилет. Бул шариятыбызда ошол кыйынчылык эмес, балким ошол адамдардын бардыгына ыңгайлуу кылып Кудай Таала ошол 40 кой болсо, ошол 40 койдон 1 кой зекет болуп берилет. Ошол шариятыбыз жеңил. Биз шариятты кыйын дебешибиз керек. Кудай Таала ошол байлыкты, ошол дыйканчылыкты, үшүрдү ошол өзүнүн өлчөмүнө жеткенде гана берилет, урматтуу туугандар. Шариятыбыз жеңил. Кудай Таала адам баласына жеңилдикти каалайт, оорчулукту, кыйынчылыкты каалабайт. Кудай Таала мына Рамазан айында дагы ким ооруган болсо, ким сапарга чыккан болсо, Кудай Таала башка күнү сапардан кайтканда тутса болот деп уруксат берет. Ооруп жаткан адам ооруган күндөр тутпай калса, ага дагы уруксат. Орозо айттан кийин тутпай калган күндөрүн каза кылып тутушу милдети болуп калат. Шариятта Кудай Таала момун мусулмандарга жеңилчиликти каалаган. Жеңилчилик шариятыбызда көрсөтүлгөн. Оорчулукту Кудай Таала каалаган эмес. Ошондуктан урматтуу жамаат, ушу Кудай Тааланын берген неаматына шүгүр кылайлы. Кыргызстаныбыз дайыма өнүгүп өсө берсин, гүлдөй берсин. Кудай Таалам жерибизге аманчылык, тынччылык берсин. Мекенибизге жакшы кызмат кылайлы. Адамдарга, момун мусулмандарга, бейбечелерге ошо Рамазан айында садакаларыбызды берип, ошол зекеттерибизди берип, кайрымдуулук колдорубузду сунайлы. Кудай Таала ошо туткан орозобузду кабыл кылган болсун. Берип аткан садакаларыбызды Кудай Таала кабыл кылган болсун. Жерибизде дайыма тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.